Жалал Абад облусунун Барпа айыл өкмөтүнө караштуу Түркабад айылына заманбап мектеп салынды. 275 орунга ылайыкташкан имараттын бүгүн 25 декабрда кызыл лентасы кесилип пайдаланууга берилди. Түркабад айылына мектеп менен бирге кыз келиндер үчүн тигүү цехи, фаб жана мечит дагы салынып, элеттиктерди кубантып отурат. Соц объектилер бир аянтчада жайгашып, жалпы 1 гектар 25 соток жерди ээлейт. Бул самалыкка министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, бүткүл дүйнөлүк мусулман жаштар ассамблеясынын мүдүрү Мухаммад Мады, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Мектеп деген мектеп баарыбыз урматтаган, сыйлаган билим ордосу. Жаңы жылдын астында биринчиден баарыңыздарды президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровдун атынан, министрлер кабинетинин атынан, өзүмдүн атымдан жаңы мектепти болушуңуздар менен, жана алдыда келе жаткан жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиз. Кадырлуу айыл тургундары, 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы деген ушул. Bir түтүндөн 180 кожолукка, 1000ден ашык адам жашаган айылга айландыңыздар. Өзүңүздөр айтмакчы, Шейпан Саман мектептин ордуна спорт залы, кыздарга кийим тигүүчү, балдарга кол киймек класстары бар. Ысык муздак суусу бар, 2 кабаттуу шаардыкындай мектеп түштү. Айылыңарда фаб, мечит бар экен, жолуңар асфальтталып бүтүптүр. Баары жакшы. Мамлекет өнүгүүдө болсо дагы бир топ чоң өзгөрүүлөрдү сиздер менен чогуу күбө болобуз. Социалдык объектилердин курулушуна Асанабил кайрымдуулук фонду демөөрчүлүк кылган. Мындан сырткары жергиликтүү казынадан кошумча 3 миллион 800 миң сом бөлүнгөн. Баарыңыздарга белгилүү болгондой эле, мамлекеттин, өлкөнүн келечеги бул билимдүү жаштардын колунда болот. Эгер кайсыл өлкөнүн келечегин 20-30 жылдан кийин көргүм келсе, анда алардын балдары, уул кыздары кандай таалим тарбия алып жатат ошого кара дейт. Андыктан мына ушул имараттарды, ушул имараттын ушул жерге келип түшүүсүнө, курулуусуна себепкер болгон Камчыбек Кыдыршаевичке ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү күндө 273 окуучу болуп атат бул жерде. Анан бул жерде ошо арабтардын коомдук фондунун тарабынан каржыланды. Ошол анан ошондой эле жергиликтүү бюджеттен 3 миллион 800 миң акча каражатталды. Жана жылыттуу системасы, отканалары, ошол жумуштар аткарылды. Асфальттар төшөлдү. Номер 102 Муса Сарыков атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин алгачкы эски имараты 1975 жылы курулуп, 4 эле класс окуп турган. Андан кийин 2006 жылы ашар жол менен дагы бир кошумча корпус түшкөн. Бирок балдардын саны нормадан ашкандыктан мындан кийин дагы мектеп салууга муктаждык жаралып келди. Аягында мына минтип балдардын билим алуусуна бүт шарты менен 2 кабаттуу имарат түптөлдү. 4 улуттун балдары окушат. Бирок андай болгону менен, ар түрдүү улут болгону менен өтө ынтымакта. Мурда мектебибиз 120 окуучуга ылайыкташкан болчу, бирок 2 сменде окуп, акыркы мезгилдерде 3 сменге өтүп калдык эле. Азыркы күндө мына ошол президенттин, ошо Камчыбек Ташиевдин, ошо айылдын, ошо айыл өкмөттүн демилгесинин эмгегинин негизинде ошол чоң жаңы мектеп араб туугандарыбыздын эмеси менен чоң мектеп салынып калды. Барып элинде мындан башка дагы көп жерлерге ачылыштар болуп атат, Кудайга шүгүр. Ошо Кыргызстандын азыркы бийликтерине рахмат, Садыр Жапаровго, Камчыбек Ташиевге мына болуп көрбөгөндөй ачылыштар болуп жатат. Чоң тарыхта кала турган эстелик болду. Ушул журт башчыларыбыздын ден соолугу чын өмүрү узун болсун, баардыгы үй бүлөлөр менен тынч аман болсун. Бейле кетсе, Кыргызстанда 2023 жылга 130 тегерегинде мектеп ачылды. Анын 110 жаңыдан салынса, калганы капиталдык ремонттон өткөрүлдү. Ал эми Жалал Абад облусунда жыл башынан бери 29 мектеп пайдаланууга берилген. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.